Менин сунушум, эгерде мамлекетти сактап калабыз десек, мен көптөгөн мезгилдерден бери айтып келатам, кагаз жүзүндө гана мамлекет барбыз. Де юре. Факты боюнча жок. Себеп сотуң сот эмес, милиция эмес, башкасы башка эмес. Менин сунушум ушул. Эгерде биз мамлекетти сактап калабыз десек, кайдыгер болбостон тез аранын ичинде баягы бир жылда караштырдык, эмиштейбиз деген азаматтардын баарын кетирип, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, келечеги үчүн эл ишенимине ээ болгон өкмөттү кураш керек. Тездетип баягы кесипкөй адистерди алып келиш керек. Күчтүү адистерди алып келиш керек. Аябагандай өзүнүн тармагын мыкты билген, эки сөздү кошуп сүйлөгөн, сыртка барса дагы өзүнүн пикирин айта алган азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бизде бар, Кудайга шүгүр. Алардан уучубуз кур эмес. Сен менин партиямдансың, же болбосо сен Куда эмес экенсиң, же башка эмес экенсиң деп отурбастан, ошолорду алып келип бүгүн мамлекетти сактап калуу жөнүндө аракет жасаш керек. Дагы эл ишениминдеги, парламенттин ишениминдеги эмес, Жээнбековдун ишениминдеги эмес, элдин ишениминдеги өкмөттү кураш керек тез аранын ичинде. Анан бүгүнкү күндөн күнгө адам канчалык мондай кыймылдаса сазга бата берет да. Бүгүн кыргыз өкмөтү ушундай жагдайда. Же ал кишилерде мындай бир намыс жок экенде, ушунча сын айтылып атат, кетейинчи дебейт экенде, тырмышып олтура беребиз да, бизде жаман нерсе ушул. Жок, колумдан келбей калды, билбей калдым, түшүнбөй калдым деген түшүнүк жок. Президенттин конституция боюнча кылдай чарбалык ишке кийлигишке укугу жок, бирок ал бардык жерге кийлигишип атат. Эмнеликтен? Парламенттин сабатсыздыгынан, өкмөттүн чабалдыгынан. Кийинки келген президент бийликти колуна топтоо деген берене менен бул кишини дагы соттосо болот. Мен өткөндө бул жерден айтып аткан жок, мен өзүнө айттым. Баягы аларчадагы болгон жолугушууда. Эсиңиздеби? Конституция боюнча сиздин укугуңуз жок. Эмнеге төрагалык кыласыз? Кийин ушул боюнча жооп берип калышыңыз мүмкүн деп. Мунул майдагы кабыл алган өзгөртүүлөр, мен сизге айтып коеюн, экс-президенттерге иштебейт. Атамбаевка дагы, Бакиевке дагы, Акаевка дагы иштебейт. Бул биринчи иштесе Жээнбековден баштап иштейт. Ошондуктан жанагы кара мүртөздүк, кара санатайлык жасабаш керек. Себеп өзү түшүп калышы ажып эмес. Себеп мына ушул бүгүнкү күндөгү кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизгендер, баягы конституцияга тездетип өзгөртүү киргизип бергендердин бардыгы өздөрү ошол торго чалынып отурушат бүгүн. Байкап атасыздар? Ошолордун баары өздөрүнүн жасаган иши. Биздин элибиз керемет сөздөрдү айтып коет да, кээде аябай укмуш философиялык. Өзүң кылган иш өз башыңа муш дегендей да. Ошонон Кудай сактасын деп мен тек эскертип атам.